Шаарнайларга же кандай мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы жогорку деген суроодо менин оюмча андан көрө жаңы жылды неметпейли кийинчерээк мисалы мугалимдер күнү деген бар ошол эле бир жыл ичинде мугалимдер күнү бар, милиционерлер күнү жана башка дегендер бар. Ошо жаңы жылда коротпой койгон чыгымды андан көрө ошол күнү башка кызматкерлердин күнүндө ошолорго акча кылып берип койсо бул көбүрөөк эффект болот да. Ошол жумушчулар мамлекетке жакшы кызмат кылып атыштай деген мага премия берип атат. Атайын ушул жаңы жылга акча коротпой ошол акча мага келип атат деген сыяктуу аябай жакшы мотивация болмок да. Эми мунун жыйынтыгында биз бүгүнкү күндө эмнени далилдеп атабыз? Жаңы жылдык чыгымдар бул ашыкча чыгым жана бүгүнкү күндө Кыргызстандын абалын эске алганда бизге такыр керексиз нерсе экенин айтып атабыз. Кыргызстан ошол жаңы жылга кайсы чыгымдар кетип атканын эң негизинен ошолорду көрсөтүп бердик. Анан ошолор эффективсиз экенин дагы эч кандай жыйынтыкка жетпей атканын дагы 15 секундда ошол борбордук немеге аянтка балаты коюлуп калса эле элдердин баары убагында бактылуу болуп кетпегенин жана башка нерселердин бардыгы бул жөн эле ашыкча чыгым жана бүгүнкү күндө эч кандай ага муктаж эмеспиз деген менен сөзүмдү аяктайм. Чоң рахмат. Өкмөт башчысынын тобунда өзүнүн линиясын тургузуу үчүн биринчи оппозиция башчысына сөз берилет. Сизге берилген убакыт 6 минута. Сөзүңүз алгачкы. Саламатсыздарбы, урматтуу соттор коллегиясы, аты жөнүм Өмүрбек Бакылбек. Бүгүн биз Чокморов командасы менен биринчи оппозицияда ойнойбуз. Бизге берилген чара палата жаңы жылга мамлекет акча бөлбөш керек деп эсептейт деген нуктада ойлоп жатабыз. Өкмөттүн эми бизге сунуштап жаткан линиясы кандай болот атат, позициясы? Бүгүнкү күндө өкмөттүн эң негизги позициясы бир керексиз тармакка жумшалып аткан акчаны үнөмдөп туруп, андан көрө адамдарга берип койсок, биз бактылуураак болобуз да. Демек, бул жакта эң негизги логика, өкмөттүн эң негизгиси жетем деген акыркы чекити, эң негизги максаты эмне? Адамдарды бактылуу кылабыз да. То есть бүгүнкү күндө милиционер болуш десем, бир больницада иштесем же кайсыл жерде иштесем, мага ошол акчаны экономдоп туруп мага бөлүп берип койсо, мен бактылуураак болом да. Эң негизгиси ошол калкты бактылуу кылабыз. Эми бүгүнкү күндө ушул өзүлөр айткан линияда Кыргызстандын калкы бактылуу болуп атабы деген суроону беришибиз керек да. Жок, боло албай атат. Аны бизге эч кандай далилдеп берген жок, түшүндүрүп берген жок. Кантип адамдар бактылуу болуп калганын бизге түшүндүрүп берген жок. Эмне үчүн НГДда иштеген 400 адам акча алып, калган адамдар акча албай калса, именно 400 адамдын айынан бүтүндөй Кыргызстандагы адамдар бактылуу болуп калат деген логикага бизге эч кандай түшүндүрүп бере алган жок. Экинчи, көйгөй эмне деп атат да? Бүгүнкү теманын актуалдуулугу, көйгөйлүгү бизде Кыргызстанда көптөгөн көйгөйлөр жаралып жатса, ошолорду чечкендин ордуна биз акчаны жөн эле асманга аттырып салып атабыз деп атат да. Ал көйгөйлөр эмне экен? Биринчи көйгөй бул энергетика, социалдык жана экономикалык көйгөй. Биринчиден, энергетикалык көйгөйдү жаңы жылды жоюп салуу менен же болбосо ага акча бөлбөй коюу менен чече албайт да. Бул жакта өкмөттө өтө бири-бирине каршы келген сөздөр бар. Ислам мырза айтып атат: "Мейли, биз акча бөлбөйлү, адамдар жаңы жылды майрамдай берсин" деп атат дагы. Экинчи сөзүндө айтып атат: "Биз жаңы жыл күнү электр сайгычтарын азыраак саялы, елка сайбай, гирляндтарды азыраак сайсак, энергетикабызда экономика болот" деп атат. Бирок биринчи сөзүндө айтып атат: "Жаңы жылды каалагандай майрамдай бергиле, болгону биз акча бөлбөшүбүз керек" дейт да. Ошондо өкмөттүн позициясы эмне? Элдерди жаңы жылды тоздурбай, энергетиканы экономдогонго үндөп атабы же жаңы жылды тоздурбай коюш керек болот да? Бул жакта бир логикалык туура эмес нерсе бар. Экинчи, социалдык көйгөйдү кандай чечет? Эч бир түшүндүрүп бере алган жок. Эмне үчүн жана 400 адам ошол мисалы 15 миллион бөлүнсө Бишкекте, Кыргызстанда, то есть 15 миллион бөлүнсө, ошол акчаны 400 адамга бөлүп берип койсак, алар бактылуу болгондун артынан плюс алар бактылуу болуп атканда бизге далил бере алган жок да, мондай конкретный аргумент берген жок. Эмне үчүн адам акча алып, мисалы үчүн жөнөкөй күндөр айылга калып жүрүп, анан именно жаңы жыл күнү сага келип акча берип атса, мен бактылуу болом же болбосо Аяз атага кийинген подполковник келип алып: "Ислам мырза, сен жакшы иштедің, жаңы жылың менен мен сага акча" деп берсе, эмне үчүн мен бактылуу болом да? Хотя бы ушуну түшүндүрүп берген жок турматсыз. Андан кийин экономикалык жактан ладно, 15 миллион сомду экономдогондо экономикага кандай пайдасы тиет бизге көргөзүп берген жок. 15 миллион сом боюнча статистика бар. Ар бир Бишкектин жаранында бул 16 сомго эле айланат да. То есть Бишкек шаарында жашап аткан ар бир киши башына бир жылда бир жаңы жылга 16 сом коротуп коюш бул экономикалык үнөмдөөгө алып келеби деген суроо. Жок, ар бир жаран үчүн майрамда да 16 сом коротуу бул мамлекет үчүн өтө сонун мүмкүнчүлүк да. Эми биз эмнени айтып чыгабыз?
Биз айтып чыгабыз, майрам бүгүнкү күндө бизге аябай керектүү нерсе. Майрамга коротулган акча бул акталган нерсе экенин силерге далилдеп берет жана адамдарды бактылуу болууга түртө турган бир стимул боло турган бир инструмент экенин силерге көргөзүп берүүгө аракет кылабыз. Мени Дюркгейм, Элиде деген сыяктуу философтор айтып атат, бул майрам дейт өзүчө, майрамдын өзүнүн сущностун мындай маңызын карап атсак, майрам бул жөнөкөй жашоодо адам мындай философияда караганда жөнөкөй жашоодо жашай берет, баары окшош боло берет, бирок майрамда адамдын өзүнүн баягы бул жашоого келген максаты менен жыргалчылыктын ортосундагы бир кагылышуу дейт да. Мисалы мен бир жума иштейм, бир ай иштейм, бир жыл иштейм, бирок бир жылда бир жолу убактылуу утопияга кетем дейт да. Бул убактылуу утопия болгондо жаңы жылда эмне? Бүт үй бүлөң жанында, баарынын жумушу жок, баарынын көңүлү жакшы, баары ырдайт, мандарин жейт, кола ичет, пепси ичет. Сен жей албай жүргөн каалаган нерсенин баарын торту, жада калса ананасты алып келип Кыргызстанда жок болсо да кесип ошону жеп атканы, бул убактылуу утопияга кеткени адамдарды ошол нерсеге умтулуу, адамдарды ошол нерседе бактылуулук жагалат. Анткени биринчиден социум бир жакта биригип атат, экинчиден сен өзүңдүн мечтаңдагы бир кыялыңдагы бир ужунду жеп атасың, же болбосо сүйлөшүүлөрдү атасың, ырдап атасың, билип атасың, досторуңа жолугуп атасың, сага бир повод болуп атат да ошонун артында. Эми майрамдын бул жагын карадык, майрамдын экинчи жагында коомду тынчтыкта сактап туруу, коомду туруктуулукта сактап туруу, коомду бир багытта идеологиялык жактан алып кетүүгө бир инструмент болуп саналат. Бул буга чейин эле ушу майрамдар келаткан. Эми кандай социалдык мааниси бар. Социалдык баалуулуктарды бириктирүү. Коомду дайыма бириктирип туруш үчүн, чачырабаш үчүн, чачыраса эмне болот? Согуш болот, кылмыштуулук болот, жана мамлекеттин өзүнүн идеологиясын жүзөгө ашырууга бир тоскоолдук жаралат. Ошол нерсени бириктириш үчүн коомдо бир жалпы бириктирип турган бир баалуулук болуш керек. Кыргыз деген мисалы бир салт болуш керек. Ошол сыяктуу эле майрам дагы коомду бул бириктирип турат. Майрам күнү баарыбыз чогулуп, үйдө отуруп майрамдаш керек. Ушул күн биз үчүн баарыбыз үчүн майрам деген бул түшүнүк бул коомду уже бириктирип атат. Бул деген коомдогу бириктирүүнүн максаты бул мамлекеттин биримдүүлүгүн, туруктуулугуна таасир этет. Эми пропагандада биз бүгүнкү күндө кичине эле кыйналып беребиз, свет жок болот, үнөмдөш керек дебей, биз бүгүнкү күндө мамлекет пропаганда кылып атат. Эй, адамдар, силер аракет кылгыла, силер жакшыраак акча тапкыла, мал байлагыла, бизнес кылгыла 15 секундда. Кылсаңар силер көбүрөөк жыргайсыңар, көбүрөөк майрамдайсыңар, силер көбүрөөк бактылуу болосуңар деген элге ушундай басылды, бир багытты, бир маалымдоону жиберип атат да. Бүгүнкү күндө биз майрамдашыбыз керек, биз жуматташыбыз керек дегенде, анда элге биз наоборот тескерисинче туура эмес таасир беребиз деген ойдобуз. Разчет билдиребиз. Оппозиция башчысы Тоңдоо Карадан өзүнүн линиясын тургузуу үчүн ачуучу өкмөттүн мүчөсүн чакырабыз. Сизге берилген убакыт 6 мүнөт. Саламатсыздарбы? Мен өкмөттүн экинчи мүчөсү болом. Атым Нурадилова Алия. Биз өкмөт жаңы жылга мамлекет акча бөлбөш керек деген позицияны алып чыгабыз. Эмне үчүн акча бөлбөш керек дегенде биздин айткан аргументтерге оппозиция тарап мындайча жооп берип жатат. Майрам дейт. Майрамды бул философиялык какта карап атат да. Майрам бул кыска мөөнөт болсо дагы чындык менен, реалдуулук менен мындай бир адамдын визуализациясындагы бир келген кагылышы деп атат да. Кандайдыр бир кыска мөөнөттөгү мисалы 10 мүнөт ичиндеги бир кандайдыр бир рахат алып, реалдуу жашоодон чыгып кетесиң дагы өзүңдүн бир башкача бир нерсеге барып, 10 мүнөт ичинде жыргайсың, мисалы 1 күн же 3 күн ичинде жыргайсың, андан кийин кайра баягы эле тарзыбызга түшүп калабыз деген нерсени айтып атат да. Анан ушул нерсени ойлонгондо, булардын ою боюнча ошол 3 күндүк майрам үчүн каражаттын баарын болсо да бир кесим бөлдүк. Өзүбүздүн дагы чөнтөгүбүздөн, мамлекеттин дагы чөнтөгүнөн акча кетип жатат. Жана анын натыйжасында 3 күндөн кийин биз эч кандай жакшы жыйынтыкка жеткен жокпуз. Бирок биздин экономикабыз жана дегеле социалдык жактан дагы төмөн түшүп кетти. Бирок биз анын төмөн түшкөнүн натыйжасында жакшы нерсеге жеткен жокпуз. Анан ушул нерсени айткандан кийин дагы бир нерсе айтып жатышат. Майрам бул кыска убакыт ичинде деп жатат да.
мына ошол кыска убакыт ичинде биз Бишкек шаарында 15 миллион коротулат экен деп айтышты. Ар бир адамдан 16 сомдон дешти. 16 сом бул албетте минимализация кылып кыскартканда аз болот, бирок аны чоңойткондо 15 миллион сом бул Бишкек үчүн 15 миллион сом албетте чоң экономикалык кирешеси бар мамлекеттер үчүн аз эле акча болот, бирок Кыргызстан үчүн азыркы эң төмөнкү, эң жеткен чегиндеги экономикасында 15 миллион сомдагы чоң акча. Мисалы карагыла, бир ойлонуп көрөлү, экономика бар, ал линияда ортодо стабилдүү бир экономика бар да. Биз азыр анын стабилдүүлүктөн дагы төмөн түшүп кеткенбиз. Эми 15 миллион сомду коротуу 15 миллион сомду кереги жок нерсеге коротуу менен биз артка жылып жатабыз. Эгерде биз ал акчаны такыр эле коротпогула дебейбиз. Биз ал акчаны социалдык жактан жакшы нерселерге короткула деп жатабыз. Мисалы, энергетиканы ысырап кылбай, эскерче сатып алга деп атабыз. Же болбосо социалдык көйгөйлөрдү чечели деп атабыз. Мисалы, мугалимдерге жакшы белек берсек, аларга стимул болот. Кийинки 365 күнүмдө мен дагы мончалык кылам, мынча окуучуну тарбиялайм. Керек өкмөт дагы мени ойлойт турбайбы, значит мен кийинки жашоомдо дагы, кийинки жылымда дагы жакшы окутушум керек деп стимул болуп, аларга жакшы стимул болуп бере алат да. Бул 15 миллион сомду мисалы окуучуларга бөлүп койсо, мугалимдерге бөлүп койсо, ар бир мугалим үчүн канча сомдон түшөт? Билесиздер да, мына аябай көп эбегейси чоң акча болот, аларга стимул болуп саналат. Бул социалдык көйгөйдү чечүү менен барабар. Мисалы биз айтпай элебиз да, жаңы жылды же байрамдар таптакыр жой салгыла деген сыяктуу нерсени айтпай элебиз. Болгону мамлекеттин экономикасына карап, ошол нерсеге карап чечкиндүү туура нукка буруш керек. Мисалы жаңы жылды байрамдайбыз, кантип байрамдайлы митип киргизели да. Жаңы жылга карата мугалимдерге же врачтарга мынча сом берели дейли да. Бул деле аларга көңүл тартылат, бул деле аларга маанай тартылат. Алар жыргайт. Биз анын натыйжасында кийинки 365 күнүбүздө жакшы өйдөгө жылууну камсыздап жатабыз өзүбүзгө. Андан кийин дагы бир нерсени айтып кетели. Мынтип айтып жатышат. Жаңы жыл бул философиялык мааниде алышты дагы жаңы жылды. Анан майрам дешти дагы. Биз ага каршы эмеспиз да. Ал майрамдаша берсин деп туруп анан мынтип айтышат. Мандарын жешет, ёлкаларды жандырышат. Ал адамдардын өзүнүн бюджетинен, ал биздин бүгүнкү проблемага дал келбейт да. Ал адамдардын өзүнүн үй бүлөлүк каржысынан кетип жатпайбы? Биз мамлекеттикти ойлошубуз керек. Мына мамлекеттен бөлүнгөн акча туура бөлүнүп жатабы, максатына жетип жатабы деген сөздү козгоп жатабыз биз. Мисалы, фейерверктерди күйгүзүп жатабыз, көчөлөрдү жарыктандырып жатабыз да. Анын натыйжасында биз экономикага минус алып келе жатабыз, энергетикага минус алып келе жатабыз. Мисалы, Дордойдо өшүп отурган адамдарды элестетиңиздер. Эшиктер болду, жарык. Ошол адам физиологиялык муктаждыктарына канааттанмайынча башка бир муктаждыктарга жете албайт деген нерсени айтып жатабыз да бизчи. Үйүндө суук болсо, качан кантип анда жакшы маанай болот деген сөздү айтып жатабыз. Анан бул жерде айтып жатат, социалдык көйгөйлөрдү кантип чечүүнү көргөзгөн жоксуңар депчи. Мына биз айтып жатабыз, мугалимдерге, дарыгерлерге же милицияга акча кошумча берсин. Алар кийинки 365 күнүндө жакшы маанайда кийинки жылга чейин дагы жакшы иштесин, демек мамлекет дагы келе турбайбы деген позицияны биз айтып жатабыз. Андан кийинки үчүнчү нерсе бул эмне айтып жатат булар? Экономиканы айтып жатат. Экономика дегенде өзүңөр билесиңер, биз аябай төмөнкү деңгээлде турабыз. Азыркы учурда экономикандай аябай төмөнкү деңгээлде тургандыктан биз мунун баары акчага такалып жатат да. Биз айтып жаткан нерсе бар, акча бөлүш керек деп жатпайбы? Биз ошол үчүн экономиканы үнөмдөө үчүн, мисалы, ёлкага кеткен каражат бул мындай туура эмес эле каражат да. Башкача айтканда, ал натыйжасында адамдар эмнеге жетет? Анын фейерверкти аттык, экологияга дагы зыян болду. Жана ошондой эле дагы корпоративдерди, концерттерди уюштурдук. Бул кыска мөөнөттүк жыргалчылык, бирок анын артындагы 365 күндүк жашообуз кандай болуп жатат? Ошол 15 миллионду жакшы жактарга жумшасак, социалдык тараптарды өндүрсөк, экономиканы өндүрсөк, жана ошондой эле энергетикага жумшасак, кандай өсүш болмок эле? Биз айтпайбыз, эбегейсиз чоң бир мондай секирип жасап кетебиз депчи. Бирок биз 15 миллион сомду жакшы тарапка жумшоо менен экономикабызда кымындай болсо дагы алдыга жылуу болот. Эгер ушул 15 миллион сомду 15 башка нерсеге бөлүп салсак, биз 15 кымындай болсо да артка жылып атабыз. Элестетиңиздер, 15 миллион сом менен алдыга жылган жакшы нерсеге жумшап, же 15 миллион сом менен жанагы керегесиз жок эбегейсиз нерсеге жумшап, артка жылган жакшы. Өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр. Üçüncü soru qanday oldu?
Söz milletti. Üçüncü soru milletti de. Biz surları vermemiş. Жоқ, негізі үшінші сұрақ міндетті емес қалды. Бәріңіздерге салам, мен аты-жөнім Мұхаммед Сезім, Ачушы үкіметінің екінші спикері боламын. Біз бұл жерде үкімет тарабынан айтылған позицияны төгіндеуге әрекет қылдық. Жаңа жылдық майрам деп жатат. Жаңа жылдық майрамда булар айтып жатат, жаңа жылдық майрамды ошол баласыны өткөрбөө менен биз 15 миллион сомду экономдойбу салып Өзбекстан казынабызда калат деп жатат. Мейли ошол 15 миллион сомду биз экономдоо менен так эмнеге ал нерсени жумшап кайра ошол нерсе башка именно кайсы нерселерге пайдасын алып келе тургандыгын эч кандай өзүнүн соолго оюн айткан жок. Ошондой эле мисалы бул жаңы жылдык кечеде биз электр энергиясын үнөмдөшүбүз керек деп атат. Эмнеге именно ошол жаңы жылдык кечеде электр энергиясын кантип үнөмдөйбүз именно жаңы жылдык кечеде. Ошондой эле мисалы бул жаңы жылдык майрамда адамдар өзүнчө бир жакшы көз караш калтырып, жакшы элестерди калтырып жатат. Ошондой эле биз бул жаңы жылдык баласыны өткөрүү менен биз экономикада аябай чоң жетишкендиктерге ээ болобуз деп жатат. Мисалы биз ошол жаңы жылдык кечедеги 15 миллион сомду биз экономдоо менен казынаны толтурабыз, бирок ошол эле учурда мисалы депутаттар ар түрдүү коррупцияларды кылып кайра эле аны өздөрү алып коет. Бул жерде башка бул жаңы жылдык кечеде бөлүнгөн каражат менен баардык адам ошо Бишкектеги, Кыргызстандагы баардык адам жакшы сезимге ээ болуп, баардыгына бир кандайдыр бир пайда алып келсе, бул жерде биз баардык акчаны топтоо менен кайра эле ал башка тараптарга жумшалып кетет. Мисалы ошол эле депутаттар коррупция кылышы мүмкүн, же болбосо дагы бир пайдасыз нерселерге кетиши мүмкүн. Ошондой эле бул жаңы жылдык майрам ар бир адамга умтулууну пайда кылат. Мисалы биз ошол күнү мен оюн бөлбөңүзчү, ошол күнү биз экологияга терс таасирибизди тийгизет деп жатат. Бирок күнүмдүк турмушта мисалы ТСтерден, автомобилдерден, ар түрдүү завод фабрикалардан чыккан түтүндөр ансыз деле ошол экологияны булгап жатат. Жана ошондой эле бир күн эле салют аттырбай койбоо менен биз эч кандай экологияга терс таасир пайда жагын тийгизе албайбыз. Анткени бул күнүмдүк турмушта күн сайын эле болуп келе жаткан нерсе катары карасак болот. Ошондой эле жогоруда айтылып кеткендей эле ар бир адам башына 16 сом королот деди. Бул күндөлүк турмушта андан дагы көп пайдасыз иштерге королгон акчалар бар. Жыл сайын белгилүүчү майрамга 16 сомду коротуу бизге анчалык деле капчыгыбызга чоң зыянын келтирбейт. Ошондой эле бул жерде өздөрү айтты, жаңы жылдык майрамды биз токтотушубуз керек, бул пайдасыз, мамлекет эч кандай акча бөлбөш керек деп жатат. Бирок өздөрүнүн буга чейин айтып кеткен 3 аргументине, 3 суроосуна канчалык деңгээлде жооп алып, эмне кандай бир деңгээлдеги пайда алып келерин так айткан жок. Бул жерде мамлекет баардык элдерди пропагандалап, ошол күнү пропагандалап жатат. Ошондой эле мамлекет бул жаңы жылдык майрамда кечени өткөрбөсө, мамлекет бул элдерге эч кандай пазыл бербей калат дагы, башка элдерде дагы өздөрүнүн үйүндө эч кандай жаңы жылдык майрам орундалбай калат, жаңы жылдык майрам өткөрүлбөй калат. Ошондой эле бул жерде айтылгандай эле жаңы жылдык күнү бөлүнгөн акча бизге азыр аябай деле чоң чыгымга учуратпайт. Ансыз деле күндөлүк турмушта андан дагы көптөгөн пайдасыз нерселер ишке чыгып жатат. Ошондой эле мисалы биз башка комшу өлкөлөрдү ала турган болсок, Москва бул жылына 700 миллион сомду жаңы жылдык түнү үчүн бөлөт. Биз ага караганда абдан бир канчалаган эсе төмөнүрөөктө акчаны сатып жатабыз жана аларга караганда канчалык деңгээлде бир үнөмдөп жатабыз. Ошондой эле жаңы жылдык майрамдар өткөрүлүшү керек. Эмнеге ошо жаңы жылдык майрамдар
өткөрүлбөй калганда адамдарда депрессия, алдыга болгон умтулуштун баары жоголот, ансыз да жоголот. Ошондой эле мисалы биз жаңы жылдык майрамды өткөрбөй койгон менен эч кандай чоң деңгээлдеги проблемаларды чече албайбыз. Ансыз дагы бул нерселер болуп келе жаткан нерселер. Мисалы ошо 15 миллион сомду бөлбөй алган менен эле адамдын баары жыргап калбайт. Мисалы мугалимдер ай сайын айнек алат, бирок ай сайын ала алганда силер айткандай жогорку деңгээлде бактылуулукка ээ болуп мен жыргадым, мына акча алдым деп эч кандай айтпайт. Ошондой эле мисалы жаңы жылда алып барып ошол баардыгына алып нерсени баарын бөлүп бере албайт. Барып бергенде эле алар башкача бир сезимге ээ болуп калбайт. Негизи бул жерде биздин оюбуз адамдарды бактылуу болуу. Сиздер ошол акчаны аз адамга гана бөлүп бергенде бактылуу болобу же жаңы жылдык майрамда жаңы жылдык кече өткөрүлүп баардык адам бактылуу болуп жылына бир келген сезимди колдонуп бир жакшы элес калтырганда бирге пайдалуубу. Ошондой эле биз 15 миллион сомду экономдоо менен Кыргызстандын бир чоң бир жыртык тешигин бутай албайбыз. Ансыз дагы бул нерселер пайдасыз жактарга кетип жаткан учурда ошондой эле жана экологиядагы таасирлерин эч кандай бере албайт. Ошондой эле биз Акыл байке буга чейин өзүнүн ойлорун айтты, баардыгын аргументтер менен таап көрсөттү. Ошондой эле жаңы жылдык майрамды өткөрүү менен адамдардын психологиялык абалы жакшырат. Ошондой эле алдыга карата умтулуусу, изденүүсү болот. Биринчи столдордогу оюн жабык деп жарыяланды. Экинчи столдорго өтсөк, өкмөт башчысы чакырылат. Берилген убакыт 6 мүнөт. Баарыңыздарга салам. Бүгүнкү күндөгү Ассартикаптагы биринчи оюнуңар менен куттуктайм. Жана бүгүн мен өзүмдүн тренерлерим менен бир столго түшүп, бир уруумда ойноо мен үчүн чоң сыймык. Анда эмесе экинчи өкмөт катары мен өзүмдүн линиямды тургузсам, бүгүнкү күндө биз экинчи өкмөт катары эме деп чыгып атабыз да, жаңы жыл бул үй бүлөлүк майрам деген нерсени алып чыгып атабыз. Ал кандай майрам? Жаңы жылда элдер Балатыга барып, фейерверктерди жардырып, концерттерди көрүп, вау деп мындай бир эле Бишкек калаасында эле жыргап отура бербестен ар бири мындай өзүнүн үй бүлөсү менен, жакындары менен майрамдасын деген нерсени биз өзүбүздүн жарандарыбызга сунуштап атабыз. Бул нерсе эмне? Үй бүлөлүк маанай, үй бүлөлүк бактылуулук биз тартуулап атабыз. Мындайча айтканда, бир эле Бишкектеги адамдарды бактылуу кылып, калгандарын ойлобой койгон жокпуз. Ар бири мындай жаран катары ар бирине биз бактылуулук тартуулаган аракет кылып атабыз. Ал эми экинчи себебибиз пандемия деген нерсени алып чыгып атабыз да. Бүгүнкү күндө баардыгыбыз билебиз, пандемия мындай орчундуу маселелердин бири болуп калды. Адамдар мындай көп чогулган жерде, мисалы айтып атат, 1,5 метр, 2 метр аралыктан жугатып атат. Ал эми бүгүнкү күндө биз ошол немени аянтта майрам уюштурсак, канчалык деңгээлде элдер бири-биринен 1,5-2 метр алыстыкта турат деген нерсе да. Бүгүнкү күндө алар эч кандай 2 метр алыс турбайт. Бүгүнкү күндө алар бири-бирине жармашып эч кандай мындай ырахат да ала албайт, дискомфорт болот, бири-бирине жармашып, кыскасы мындай уют түзүлбөй эле да. Бүгүнкү күндө биз ошол аянтта фейерверктерди жардырып, балатын орнотуп койсок, элдер вау, эми жаңы жылым сонун өтөт деп бактылуу болуп кетпейли деген нерсени айтып атабыз. Ал эми экинчи себеп бул адилетсиздик деген нерсени айтып атабыз да. Бүгүнкү күндө биз адилетсиздикти кандай түшүндүрөбүз да? Бүгүнкү күндө мамлекет только мындай мамлекеттин шаарчаларына гана акча бөлүп атат да. Ал эми анын ичинде айылдарга мындай эч кандай акча бөлбөй эле деген нерсени айтып атабыз. Бүгүнкү күндө мен мугалим катары мамлекетке кызмат кылып атам. Айылдын эң чет Баткендин бир бурчунда жашаймын. Мамлекетке иштеп берип атам. Бирок айлыгымдын акчасы 21%-ин мамлекет налог катары алып калып атат да. Бирок аны кайра мага иштетпей эле, ал только ошол борбордо жашаган шаарчаларга гана акчасын таратып атат. Бул нерсе мага карата адилетсиздик деген нерсени айтып атам. Эми үчүнчү себеп бул статистикалык көрүнүштөрдү карап өтөлү да. Кыргызстан бүгүнкү күндө экономикалык жактан кандай өлкө да? Кыргызстан бүгүнкү күндө өнүгүп келе жаткан, же болбосо өнүгүп кеткен өлкө эмес, бүгүнкү күндө таптакыр эле өнүкпөй калган өлкө катары эсептелет. Бул былтыркы жылдын статистикасы боюнча алынган маалымат. Ал эми өнүкпөй калган мамлекет үчүн ашыкча чыгымдарды коротуу таптакыр эле мындай эффективдүүлүк, пайдалуулук, кайтарымдуулук алып келбейт деген нерсени айтып атабыз. Эми бүгүнкү күндө экесе чыгым деген нерсени алып чыгып атабыз да. Бүгүнкү күндө биз мамлекет бул чоң мамлекет, анын ичиндеги жарандар, мисалы үй бүлөлөр кичинекей мамлекет катары карайлык да. Бүгүнкү күндө мамлекет чоң
мамлекет катары жарандарына ашыкча чыгымды каржап атат бүгүнкү күндө. Ал эми экинчи жактан үй бүлөлөр дагы ошол каражатты өзүнүн чөнтөгүнө жараша жумшап атат да. Мындайча айтканда эки тарап тең мындай чыгашага учуруп атат. Келгиле андан көрө мамлекет акча бөлбөй эле койсун, үй бүлөлөр өзүнүн бюджетине карап майрамдай берсин деген нерсени айтып атабыз. Ал эми бүгүнкү күндө баарыбыз билебиз, что Кыргызстанда азык-түлүктүн байлык только если мындай ачарчылык болсо 90 күнгө гана жетерин баарыбыз эле билебиз. Ошо 90 күнгө гана жетет экен. Биз эми ошондой акыбалыбыз менен бүгүнкү күндө биз мындай ушунча топтоп жүргөн же бир ай акчабызды бир эле күндө асманга атып коерчулук биз бай өлкө эмеспиз деген нерсени алып чыккыбыз келип атат. Эми биринчи оппозиция тараптан мындай суроо келип атат да, бүгүнкү күндө биз 15 миллион сом эле каржап атабыз дейт да. Бирок карап көрүңүз, бизде статистикалык маалыматтар бар. Орто эсеп менен нарында 200 миң, Караколдо 321 миң, Жалалатта 650 миң, ал эми Бишкекте 16 миллионго жакын акча сарпталат экен. Эми ошону эсептеп көрөлү да, бир адамга 16 эле сом кетет экен деп атат. Бир адамга 16 миллион сомдун кетиши аябай аз көрүнгөнү менен эми 6,5 миллионго 16 сомду көбөйтүп көрөлү да. Бүгүнкү күндө ал 1 миллиарддан ашып атат. Эми карап көрөлү, бизде кандай проблемалар бар. Мамлекеттин ички жана тышкы карыздарынын общий суммасы 4 миллиардты түзүп атат. Биз ошол bir жылда 1 миллиардты жаңы жылга коротуп атсак, биз элдерге эми мындай сунушту киргизип атабыз. Келгиле ошол мамлекеттин карызынын 4төн 1 бөлүгүн кутула берели, биз ошондо 4 жылда карыздан кутулуп бүтөт экенбиз деген нерсени биз сунуштап атабыз. Жана бул мындай 15 миллион сом деген, если 15 миллион сом мындай сарпталса, биз анда бул резолюцияга ойнобойт да болчук да. 15 миллион сом бул бир мамлекеттин мындай майрамына жумшалчу ашыкча чыгым каражат катары биз эсептебейт болчук. Биз бүгүнкү күндө только эле Бишкекте караган жокпуз. Биз бүгүнкү күндө полный Кыргызстан боюнча карап жатабыз. Эми биздин позициябыз боюнча биз эмнени алып чыгып атабыз да, биз 4 жылдын ичинде карыздан кутулалы деп атабыз. Экинчиден, мамлекет катары жарандарыбызды мындай карыздан куткаргыбыз келип атат. Мындайча айтканда, бир күндүк жыргалчылык үчүн, чоң жакшылык үчүн бир эле күндүк убактылуу жыргалчылыктан баш тарталы деген нерсени айтып атабыз. Жана ошонун эффектисин биз силерге 4 жылдын ичинде көрсөтөбүз деген нерсени айтып атабыз. Дагы 30 секундда сурайм. Анан айтып атат да, бүгүнкү күндө ошол фейерверктерди атпай койсок эле, ошол акчаны 1 миллиардты коротпой койсок эле, биз мындай сонун эффектке жеткенди өкмөт тарап көргөзбөй эле деп чыгышы мүмкүн да. Биз бүгүнкү күндө айта албайбыз, то что биз мындай сразу эле чечип салабыз деп. Бүгүнкү күндө биз ошол чыгымдарды кыскартуу аркылуу биз чоң жаркын келечекке ташталган биринчи кадам катары алып чыгып атабыз. Чоң рахмат. Өкмөт башчысын төгүндөп өзүнүн линиясын киргизүү үчүн жагуучу оппозиция башчысы чакырылат. Сизге берилген убакыт 6 минут. Санастар урматтуу Соттор палатасы, менин тарапташтарым жана каршылаштар. Бүгүн бизге экинчи өкмөт эмне деген нерсени айтат. Экинчи өкмөттүн нерсеси, негизи булар деле ошол эле чыгымдарды айтып атышат, анан ысырапкорчулукту айтып атышат. Жанагы бул үй бүлөлүк эле майрам, анан үй бүлөлөр өздөрүнчө майрамдай берсин, бирок мамлекет акча коротпой эле койсун деп атат да. Кайра акырында келип туруп өзүнө өзү каршы чыгып атат. Кандай каршы чыгып атат? Булар айтып атышат, мамлекетке мындай, мамлекет аларга акча коротпой эле койсун, бирок үй бүлөлөр тозо берсин деп айтып атат да. Кийин өзү айтып атат. Бул эки жактуу чыгымга алып келет. Мамлекет деле чыгым акча коротуп атат, үй бүлөлөр деле акча коротуп атат. Биз токтотуп койсок алар коротпой калат деп атат да. Эми өздөрү билип корото берсин, өзүнүн алдына жараша деп атат. Демек адамдар баары бир деле сен мамлекет катары аларга акча бөлбөй койгону менен тиги адамдар ошол мынтип ал адамдар чыгымын азайтат деп айткан, бул туура эмес деген нерсени айтып атабыз. Алар өздөрү каалаганча чыгымын кетире беришет деген нерсени. Эми булар айтып атышат да, мындай нерсеничи, бүгүн үй бүлөлүк маанай деп атат да. Эми үй бүлөлүк маанай деген кандай? Бул ар кимге ар кандай болушу мүмкүн деп атабыз. Мүмкүн менин үй бүлөм үчүн, мен үй бүлөм менен барып площадька барып тиги арчанын алдында сүрөткө түшкөн мен үчүн үй бүлөлүк маанайдыр да. Мүмкүн же болбосо мен баламы алып барып туруп
ошол арчанын алдына сүрөткө тартып, же болбосо менин балам бүгүнкү күндө апа мен деген Бишкектеги арчанын алдына сүрөткө түшкүм келет деп атканы менин балам үчүн, менин балам бир үй бүлө катары, менин балам үчүн бактылуулуктур да. Мен ошол үчүн бүгүнкү күндө Бишкекте майрам болушун каалап аткандырмын деген нерсени айтып атабыз. Демек бүгүнкү күндө үй бүлөлүк маанай ар ким үчүн индивидуалдуу болгондон кийин муну мамлекет чече албайт деген нерсени айтып атабыз. Кийинки нерсе, анан булар айтып атышат да, адилетсиздик дейт да. Бүгүн мен мугалиммин, бүгүнкү күндө менин айлыгымдын 1% налог алып атат дагы, ошол деген элдин жыгалчылыгына колдону салып атат дейт. Анда адилетсиздик, анда элге деле адилетсиздик болот да, эл деле ошол эле налогду төлөп атат, жашаган үйүнө, жерине, башка жерге, мамлекетке акчаларды төлөп атат, бирок элге деле ошол нерсени мындай кандай десем, элге деле ошол элдин каалоосун аткарбай койгондугу деле бүгүнкү күндө элге карата деле адилетсиздик болуп атат деген нерсени айтып атабыз. Анан булар айтып атышат, мага айыл жергелерине, айыл жергелерине акча бөлүнбөй, шаарларга эле жок, айыл жергелерине деле акча бөлүнөт деп атабыз. Ошол эле мисалы үчүн менин атам ошол эле мамлекеттик кызматта, бирок айылда иштейт да, бирок аларга деле кадимкидей мамлекеттик кызматтан акча бөлүнүп берилет майрамдарга. Сен майрамда атайын корпоративдерге акча бөлүнүп берилет, райондук арчаларды жасаганга акча бөлүнүп берилет деп атабыз да. Демек бүгүнкү күндө мамлекет шаарларга эле эмес, бүт жактарга акча бөлүп берет деген нерсени айтып атабыз. Андан кийинкиси булар немени айтып атышат. Бир күндүк жыргалчылык деп атат да. Бүгүнкү күндө биз чече албайбыз. Жанагы эле нерсе, бактылуулук ар бир адам үчүн индивидуалдуу нерсе. Бүгүн мен үчүн бир күндүк жыргалчылык, билбейм, мен эртең өлүп калышым мүмкүн, бирок бүгүн мен жаңы жылды көрүп калсам, өлүп калсам деле арманым жок деген адамдарга бүгүн ошол эле арчаны көрүп калган жыргалчылык болушу мүмкүн да. Бул нерсе маанилүү болушу мүмкүн ошол адамдарга деген нерсени айтып атабыз. Демек бүгүнкү күндө мындай менин бактылуу болушумду мамлекет чектебеш керек. Эми биздин линия кандай болуп атат, урматтуу? Бүгүнкү күндө булар айтып атышпайбы? Биздин экономикабыз түшүп кеткен, биздин светибиз калбай баратат, акчабыз жетпей атат. Анан ошон үчүн биз бүгүнкү күндө жаңы жылды чектеп коюш керек. Биз бул менен мамлекет өзүнүн жоопкерчилигин элдерге таңуулап коюп атат деген нерсени айтып атабыз. Башкача айтканда, мамлекет өздөрү кылган косяктарды, мисалы үчүн коррупция кылып атат, же болбосо ошол эле шайлоого келтирип атат, билбейм, дагы башка бир нерселерге деле толтура акчаларды келтирип атат, же болбосо алар башка бир ушул башка бир жолду издеп, башка бир карштан чыгууну, же болбосо экономикалык кризистен чыгууну башка жолду издеместен, алар элдердин жыргалчылыгынын ордун тартып алуу менен ошол боштукту толтургусу келип атат деген нерсени айтып атабыз. Анан кийин биринчи өкмөт деле айтып атат да, мамлекеттин функциясы бул ошол эле мындай башка функциялары деле бар, майрамдардан башка депчи. И ошол эле учурда мамлекеттин дагы бир функциясы бул өзүнүн элин бактылуу болуу деген нерсени айтып атабыз. Демек жаңы жылда эли бактылуу болгусу келип атабы? Демек ал деле мамлекеттин функциясына кирет, демек аны деле аткарууга милдеттүү деп атабыз. Эми анан экинчи өкмөт айтып атат да, бүгүнкү күндө пандемия деп атат да, бул пандемия эч кандай проблема болуп бербейт, пандемияны чечпейт деген нерсени айтып атабыз. Азайтпайт деп атабыз. Себеби толтура жерлерде, мисалы үчүн маршруткада 20-30 адам тыгылып жүрөт, ал жерден жукпайбы деген суроо болуп атат. Ошол эле шайлоого барып атышат, үгүт иштерине барып атышат, стадиондо толтура миңдеген, 10 миңдеген киши отурат, ал жерде пандемия жукпай калабы деген суроо болуп атат да. Анда аларды деле токтотуп койгула, пожалуйста. Андан кийинки нерсе, демек биздин мисалы сиз көчөдө баратканда бир урнада толтура мусор турат да. Жок, урна жок, мындай эле арыкта да. Анан сиз бул жакта и так эле мусор бар экен деп үстүнө дагы мусор ыргытып койгонуңуз канчалык деңгээлде? Чоң рахмат. Мен анын үстүнө мусор ыргытпайм. Именно аны көрүп туруп мен албай кандай десем, аны көрүп туруп мен албай кетсем, бул акталган нерсе да. Бүгүнкү күндө мен мамлекеттин экономикасы чөгүп атканын көрүп атам, бирок ошол эле учурда мен ага деген итак өзүмдүн тазалык кызматкерлерине менин төлөгөн налогумдан аларга айлык берилип атат да. Демек аны алып кеткендиги, бүгүнкү күндө тазалык кызматкерлеринин иштебей аткандыгы, же болбосо мамлекет адамдарга жакшы түшүндүрбөй аткандыгы, бул уже мамлекеттин күнөөсү деген нерсени айтып атам. Ал эми мисалы үчүн кайра мусорду таштап кетүү деген, бул уже мисалы үчүн мен атайын мамлекетке барып, мен өзүм чыгашага учуратпай эле мамлекет өзүнүн бир функциясын аткарып атат деген нерсени айтып атам. Демек биздин негизги линиясы эмне болуп атат, урматтуу, биздики мамлекет өзүнүн жоопкерчилигин элдерге туулабаш керек деп атабыз. Башкача айтканда 15 секундда алдын ала
өзүнүн жоопкерчилигин элдерге таңбалагыш керек. Башкача айтканда алар ошол проблемаларды чечүүнүн башкача жолдорун таап чыгыш керек. Жаңы жылды токтотуп коюу менен ошол эле светти же башка нерсени үнөмдөөнү эч качан алдын ала алышпайт деп атабыз. И ошол эле учурда булар айтып аткан үй бүлөлүк маанай же болбосо пандемияны деле булар жаңы жылды токтотуп коюу менен тескерисинче бактылуулукту токтотот. Өкмөт башчысынын орунбасары өзүнүн политикалык чечүү үчүн өкмөт мүчөсүнө сөз берилет. Сизге берилген убакыт 6 мүнөт. Саламатсыздарбы, урматтуу Соттор палатасы, ошондой эле менин тарапташтарым, каршылаштарым. Мен жабуучу өкмөттүн мүчөсү болуп, аты жөнүм Сабырбек Абдытөлөгөн. Алгачкы сөзүмдү мен экинчи өкмөттүн башчысынын төгүндөө менен баштасам. Бул жакта айтып жатышат да. Бул жакта айтып жатат, менин башчыма эки тараптуу деп атат, алар өзүлөрүнө каршы чыгып атат. Бирок сиздер туура эмес түшүнүп аласыздар. Биз бир тараптуу чыгым дегенди колдонуп жатабыз да, анан эле мынтип айтып жатышат, оппозиция тарап. Арчанын жанына түзүп, анан арчанын жанына барып мен сүрөт түшкөн, бул мага маанайлык алып келиши мүмкүн деп атат да. Бирокчу ал арчаны биз ошол эле жаңы жылды эмесин жаңы жылга тыюу салып, ошо арчаны койбосок, ага талап жок болот. Аны билбейт да. Анан дагы мынтип атат. Бул жерде дагы мен бир найдын таптым да. Айда ошо айда жашаган тиги айда жашаган мисалы мугалим деп атат да. Ага да айылдарга дагы акча бөлүнүп атат деп атат дагы. Анан кайра айтып жатышат. Эмеде бул айылдарга да акча бөлүнүп жатат да. Анан элдин баарына эле тиги адилетсиз болуп калат депчи. Бул нерсе таптап мындай туура эмес келип жатат да. Анан мынтип жатат. Мен өлүп калсам, бир өлө электен мурун мен жаңы жылды көрүп, жаңы жылдын укмуштуу маанайын көрүп алсам, мага бактылуулук болуп, мен арманым жок эле депчи. Бирок ошол мисалы мен атам, мен балдарым бар, мен келечегим, балдарымдын келечегин артан ойлойм. Мен жаңы жылды ойлономбу же балдарымдын келечегин кийинки күндөгү ошо мамлекеттин үстүндө ар бир жаранга түшкөн тиги карызды ойлономбу же мен өлүп кала элегимде жаңы жылды тозоюн, мен жаңы жыл мен жыргайын дебейт да. Анан жоопкерчиликтен качып, жоопкерчилигин мамлекет өзү таңдап атат деп атат. Жок, мындай эмес. Мында аналог карайды да, мамлекет бул ата-эне да, ал ата-эне балдары үчүн эмне кылат? Балдары үчүн сырттан келген нерседен коргойт, зыян жакка алып барбайт, жакшы жагын айтат да. Мисалы, мен кичинекейим, атам китайский витамин мен айтып кукси. Куксини жегим келип атат дейсиң да. Анан балам ал болбойт, ал деген болбойт. Андан көрө сен жемиш же дейт. Бул нерсе эмне дегендик? Мен аналогун айткым келген, бул жаңы жыл менен жыргагандын ордуна биздин үстүбүздөгү азыркы күндө 2021-жылы 25-октябрда спутникке чыккан статистика боюнча Кыргызстанда деген 5 миллиардка чукулдады уже карыз. Ошо карызды жок кылган жакшыбы? Ошо карызды жок кылганга мамлекет сунуштап, ата-эне катары өзүнүн жоопкерчилиги катары сунуштаган жакшыбы? Же келгиле биз 15 миллион сомго тиги жаңы жылды жыргайлы дейби. Анан дагы бир нерсени айткым келип атат. Биз мындай да, кичинекей тешикти, билтейген тешикти биз кичинекей акча менен жаап албайбыз дейт. Биз деген мындай нерсе бар да, кичинекейден бир аздан болот да, мен барып чууркап эле тиги учуп кетпейин да 15-чи тепкичкечи, 1-2ден биринчи, экинчиге тепкичке чыгам да, ошондой эле болот. 15 миллионду биринчи жылы, экинчи жылы, анан ошентип кулсак болобу же болбойт экен, анда коротолу, жаңы жылды да майрамдай болбойт деген болбойт да тартып. Ошондой эле. Анан да бир мен философиялык нерсени айтып келип атат да, баары бирөө үчүн, бирөө баары үчүн деген нерсеничи биякта мамлекет мисалы баары үчүн ошо жоопкерчилигин алып, баары үчүн ошо мамлекет үчүн, мамлекеттин жарандары үчүн карызды төлөйбүз деп атат да. Анан тиги жарандарда макул болуш керек да, ошондо. Бирөө баары үчүн, баары бирөө үчүн деген нерсени алып келип атат да. Анан тиги бул жакта айтып атат, мен жаңы жылды тосуп жырган жакшы депчи. Жаңы жылды тосуу менен бул адам кыялга чөмүлүп кетет да, мындай.
реалдуулуктан алыстап кетет бул нерсечи. Анан дагы бир нерсе да, бул биз эмне үчүн биз жаңы жылды гана тыйып жатабыз? Жаңы жылдык нерсе башка Кыргызстандагы башка майрамдарга караганда жаңы жылда ушунча көп нерсе коротулат экен да. Анан дагы бир нерсени айткым келип атат, коррупция. Бул нерсени коррупция жака деле жөнөтүп коюш мүмкүн деп. Өзүңүздөр билсеңиздер керек. Мисалы Баткенде 2019-жылы Баткен шаарына бир 10.000 сомдук тиги балатын коюп койгон, а бирок статистика андай эмес. Статистикада ар бир шаарчага, мындай эле шаарчага 200.000 сомдон ашык кетирет. Муну карап көрсөтөр. Ошондо тиги жаңы жылга кетирген акчалар каяка кетти? Чиновниктердин эмесине кетти да. Ал эми биз карызды дүйнөлүк статистика менен алганда, биз карызды кабыл албайм, кечип коюңуз. Дүйнөлүк статистиканы алганда биз көрөбүз да, булар чөнтөгүн эмес, тиги акчаны тияка сарпташыптыр. Мамлекет биз үчүн камкор болуп атышыптыр деп айтат да. Анан эме деп атат. Тиги мусор кытпай элемин, өтүп кетсем болот депчи. Мындай нерсе бар да. Тиги мусордун үстүнө мусор таштоо, бул таштандын үстүнө таштанды туштоо деген аналогду айтты да. Биз жаңы жылды майрамдай берели депчи. Анан дагы бир нерсени айтты. Москва бир күн үчүн 7 миллион сом бөлөт экен. Москва менен Кыргызстанды салыштырууга болобу? Россия каякта, Москва каякта? Россия каякта, Бишкек, Кыргызстан каякта? Ошондой эле дагы бир нерсе. Суроо берип коечу. Кечириңиз кабыл албайт. Анан дагы ансыз деле экология бузулуп жатат да. Мен дагы бир ушундай нерсем, экология бузула, мен дагы айтат турчу нерсем, экология бузула берсе, биз дагы фефет кылаберели, бул нерсе болбойт да мындай. Кичинеден биз алдыга жылабыз да, бир тепкичтен экинчи тепкичке ошондой эле мындай нерсе да. Отуруп алып эле тиги мен чакка жете калайын деген нерсе жок да. Ар бир жаран өзүнүн милдетин алыш керек. 15 секунд. Жаңы жылга берилген акчаны коррупционерлерге эмес, пайдалуу жакка жумшасак, бул өлкөнүн өнүгүүсүнө болгон башат болот. Чоң рахмат. Жабуучу оппозициянын мүчөсүн чакырып, өкмөт мүчөсүн бүгүн мен Усманова Бибимайрам, экинчи оппозиция мүчөсү болом. Биринчи эле сөзүмдү каршылаштарыбызды төгүндөөдөн баштайын. Биринчи мугалимдин акчасын көбөйтүү менен 365 күндүк мотивацияны беребиз деп жатышат. Булар мугалимдер деген ошол кесиптин ээлеринин, врачтардын акчасын көбөйтүү менен ошол аларга бакыт беребиз деп ойлошпосун да. Мисалы үчүн мугалим мамлекеттен ошол жаңы жыл үчүн бир акча алды дейли. Ошол акчаны мен ошол жаңы жыл үчүн алдым деп ойлобойт эч качан. Бул менин акым, бул мен ошол иштегеним, ошол балдарга билим бергеним, ошол үчүн алдым. Булар мамлекет мага эч кандай акча төлөгөн жок деп эч качан мамлекетке ыраазычылык айтпайт да. Ошонун себебинен мамлекет мугалимдерге, ошол кесип ээлерине, врачтарга акча төлөп, кошумча акча төлөп берели жаңы жыл ордуна майрам өткөзүүдөн деген ойдон түгөл алыста болуш керек да. Мугалимдер чындыгында айтышпайт да. Мен ал менин акым, булар балдарга окутканым үчүн гана акча алдым деп ойлошот. Булар мамлекет мага андан башка эч нерсе кылган жок деген түшүнүк аларда пайда болуп калат да. Экинчиден электр энергиясын колдонуу ошол электр энергиясына колдоно алып ошол акчаны анан жаңы башка жактан көбүрөөк сатып алайлык деп жатышат. Анан эмне үчүн өкмөт ошол карыздарына, электр энергияларына, анан ошол мугалимдердин же кесиптегилердин айлык акыларына жумшап жатат ал акчаны. Мисалы үчүн кесип ээлери болбогон канча дыйкандар бар Кыргызстанда. Кыргызстан бул башка мамлекеттерге салыштырмалуу мындай башка мындай түз алынбай жайгашкан болгондуктан негизги көпчүлүк эл кесип ээлери болбойт да, дыйканчылык менен алектенишет. Эмне ошондо кесип ээлери гана майрамда белки дыйкандар жерде толук адилетсиздик болуп жатат да. Бул өкмөт тарабы ошондо бүт өзүнүн проблемаларын, ошол электр энергиясыны, карыздарын, айлык акыларын жеткизбей, айлык акыларын кайра элерге өзүнүн жүктүк түшүндүрөт. Бул элдер негизи ошол мусор үчүн, электр энергиясы үчүн,
карыздар үчүн, айлык акысы үчүн негизи налог деген нерсе бар да, налог деген нерсени төлөп эле жатышат элдерчи. Анан ошол налогдун акчасы кайда кетти? Негизи ошол налогдон жиналган акчалар, анан соода бар буларын тияктан жиналган акчалар мамлекеттеги бюджет ошолорго берилиш керек да. Анан эмне үчүн ошолорго берилиш керек? Анан элдер алар үчүн негизи төлөп бүтүшкөн. Анан жаңы жылды дагы алып коюп жатышпайбы? Эгер мындай жаңы Сіздер айтып атасызбы, идеяңыздар негізгі неме болып, ошо салық балықтарына байланыштуу. Чү бир адам жаңы жыл күнү балатыга барып көрүп, ошондон улам бактылуу болсо келип атат депчи. Ал эми мындай адамдар жокпу дейм да. Ошол балатыны көрүп, ага кеттирген коротулган чыгымды көрүп, ушуну жөн эле коюп болмок деп бактысыз болгон адамдар жокпу. Алардын укугу кайда деген суроо. бактысыз болгон адамдар болушу мүмкүн, бирок алар кыска ойлуу болушат да негизи. Эмне үчүн неге алар өздөрүнүн гана ойлошот, коомду ойлошпойт. Алар эмне үчүн өздөрүнүн багытын гана ойлошуп, башкалардын багытын ойлошпойт. Мезгил ошол жок айтайын. Анан мына экинчи өкмөт тарап акча деп жүрүп, миңдеген кыялдардын мындай өлтүрүп коюп жатпайбыз деген ой бар да биздечи. Анан баары бирөө үчүн, бирөө баары үчүн жашасын, бирге ынтымакта жашайлык деп жатасыздар. Эмне үчүн үй бүлөлүк бакытты ошол жаш балдардын ой кыялдарын жаңы жылда күтчү нерселерине алып коюп жатасыздар. Анан мамлекет акча бөлбөсүн эл өзү эле майрамдасын деп бул тарап айтты да бизгечи. Мамлекет акча бөлбөй эле койсун, элдер өздөрү эле майрамдасын деп. Бул жерде булар мамлекет менен элдин ортосуна сөз эле бөлүп жатышат да. Негизи эле итат деле эл менен мамлекеттин ортосунда бийлик жакшы эмес. Бул менен сиз кайда ошол бийликти жоюп коюп жатасыздар. Бул менен өзүңүздөр каршы чыгып калганыңыздар менен барабар болуп да. Анан анализге келсек, биринчи өкмөт тарап 15 миллионду ошол эсептеп чыгылган Бишкектеги 15 миллионду элдерге кошумча акча кылып берели дегенге мен жана төгүндө берди. Ушул оюңуздар эң жаман, эң терс ой болду деп айтамын. Анан экинчи өкмөт пандемияны мисал кылышты. Эмне үчүн жаңы жылда гана ойлойсуздар? Башка жана айткандай эле шайлоолор болуп атат, тойлор болуп атат, маршруткаларда чечилбей жаткан проблемалар, тыгындар болуп атат. Эмне үчүн аларды чечиштин ордуна именно жаңы жылды тийип атасыздар? Анан ошол нерсени баштайын деп атпамсыздар. жаңы жылданбы? Жаңы билиш, жаңы берим. Анан жанагы фейерверк боюнча фейерверкте жаңы жыл фейерверктер атылат, жаратылышка мындай зыян тийгизилет деп бул экинчи өкмөт айтты жана туурабы? Ошол фейерверктер боюнча эмне үчүн жаңы жылда атылган фейерверктер гана көзүңүздөргө көрүнөт, тойлордо атылган фейерверктер көрүнбөйт көзүңүздө? Мындай мисалга салыштырсак, эгерде жаңы жылда атылган фейерверктерге караганда тойдогу фейерверктер 2 эмес 3-4 эсе көп болуп жатпайбы? Эмне үчүн ошол проблема чечилген жок? Мындай да, бул жерде өкмөттөр өздөрүнүн проблемасын элге жүктөп коюштат, элден акча кылып кайра элге төлөтүшүп атат. Анан бул жерде мындай болуп атат да. Ошо жанагы бюджеттеги акчаны элге таратыш керек болчу го. Элдин проблемаларын чечиш керек болчу го. Ошолорго чечпестен жаңы жылдагы акчаны алып туруп чечелик, жанагы бюджеттеги акча каяка кетет анда? Бул жерде өкмөттөрдүн арасында коррупция болуп жатат. Бул жердеги ачык айкын коррупция көрүнүп турат. Анан эмне үчүн чындап эле ушул жерде өкмөт өзүн өзү ачтап коет. Өкмөт бул жерде ошол жаңы жылдан алган жаңы жылда чыгылган акчаны өзүнө эмес кайра элдин проблемасын чечсе дагы, анын ичиндеги бюджеттеги акчаны өздөрүнүн ичинде коррупцияга жоюп коюштат. Анан Кыргызстандын 2002 жылкы расходу вообще 17 миллиондон ашык экен. Башкы эски салт боюнча болгон. Экинчи